Осмысление, түшүнүү. Кийинки руханий закон түшүнүү. Түшүнүү деген эмне? Сенин айланаңдагылардын баары сага кызмат кылып атканын түшүнүү керек. Сен буларды колдонсун деп, мунун баарын Кудай жаратып берген. Бирок адамдар, мен кубанып, бактылуу болуп жүрүшүм үчүн мага көп нерсе керек деп айтышат. Жок, Кудай сага жашоо берди. Жашоодо кубансын, бактылуу болсун деп сени курчап турган айлананы берди. Ошолорду колдон. Сен адам экениңди түшүнүүң керек. Кудай өсүмдүктөрдү, бак-дарактарды, жаныбарларды жаратканын түшүнүү керек. Айванаттарда дагы акыл эс бар. Алар акыл эсин охотага чыкканда жана тамак таап жеш үчүн колдонушат. Тирүү калууга аракет кылган процесс жаныбарларды ойлонууга мажбур кылат. Бирок Кудай айванаттарга акылга караганда каалоону көбүрөөк берген. Периштелерге акыл берген, бирок каалоо берген эмес. А адамга Кудай каалоону дагы, акыл эсти дагы берген. Ошон үчүн сен түшүнүшүң керек. Эгерде сенин каалооң акылыңан көбүрөөк болуп кетсе, сен айванатка окшоп каласың. Бирок эгер сенин акылың сенин каалоолоруңан бийик болсо, анда сен өзүңдүн напсиңды тыя аласың. Каалоодон да бийик болосуң. Напси деген күчтүү материалдык каалоо, ач көздүк, бардыгына ээлик кылганды өңсөө, тамак, байлык, бийлик. А эгерде сенин акыл эсиң бардык каалоолоруңан бийик болсо, сен периште болосуң. Ушул түшүнүү закону деп аталат. Адам экенин түшүнүү. Сен баарын кыла аласың. Ким болгонду кыялдансаң, ошондой боло аласың. Ошону менен бирге түшүнөсүң. Сенин айланаңдагылар сага таандык эмес. Сен аларды убактылуу гана колдоно аласың. Ушул түшүнүү закону. Сенин жашооң бул кызмат кылуу, служение экенин түшүн. Сага жашоону түбөлүккө берген эмес. Бирок сен аны түбөлүк кыла аласың. Жөн гана түшүнүүң керек. Сен чоң тамгадан башталган адамсың. Кел эми мен сага притча айтып берейин. Бир өтө бай адам эмнегедир ачуулуу болуп турганда, өзүнүн фирмаларынын бирөөсүнүн директорун урушуп салат. Директор үйүнө маанайы жок болуп келип, үйүндөгү тамак ичүүчү столдо тамактар жайнап турганын көрүп, аялын урушат, ысырап кылып атасың деп. Аялы служанкасын урушат, тарелканы сындырып алган үчүн. Жана бутуна келе калган итин тээп ийет. Ити көчөгө чуркап чыгып, өтүп бараткан аялды тиштеп алат. Аял поликлиникага чуркап барат тиштеген жерин дезинфекция кылдырыш үчүн. Анан прививка кылган фельдшерди эмне оорутуп саясың деп урушат. Фельдшер үйүнө келип, апасына тамак даамдуу эмес экен деп кыйкырып салат. Апасы сүйүүгө, кечиримдүүлүккө толгон. Ал баласын башынан сылап эркелетип: "Менин алтыным, мен сага сөз берем. Эртең мен сага сен каалаган тамагыңды жасап берем. Сен көп иштейсиң, сен чарчадың, сен уктап эс алышың керек. Мен сенин шейшебиңди алмаштырып, сен жакшы көргөн духини сээп коем. Жакшылап эс алып ал. Сен эртең өзүңдү жакшы сезип каласың." Баласын өөп, аны жалгыз калтырып чыгып кетет. Ушул моментте жек көрүү айлампасы сабырдуулуктун, сүйүүнүн жана назиктиктин күчү менен үзүлүп кетти. Өтө кеч болуп калды. Кел ушуну менен сабакты аяктайлы деп наставник асмандагы жылдыздарды карап скамейкадан турду. Айдын жарыгынан Мехрон наставниктин жүзүнөн акылман адамдарга гана таандык болгон камырабагандыкты, тынчтыкты, ыраазычылыкты көрдү. Мугалиминин артынан баратып жигит ички кадыр-баркы бар, күчү бар, асылдыгы бар адамдын пружинадай болуп жеңил басып баратканына дагы бир жолу таң калды. Кээ бир анын жаш, ден соолугу чың достору бул карыянын жанында карган чалдай болуп көрүнүшмөк. Акылмандык дене менен духтун абалынын гармониясы окшойт деп ойлоду Мехрон. Посвяти себя служению другим.